Анан эң негизгиси биздин изилдөө сабагыбыздагы жанагы сабактын максаты коюлган, сабактын узактык мөөнөтү да жазылган. Борборуздагы Таштан Эрматов атындагы Бишкек педагогикалык институтунда иилим багыты боюнча шаардагы 1-Май районунун мугалимдерине улуттук мастер-тренер Сымбат Исмаилова тренинг өттү. Мындай окутуулардын негизги максаты STEM багытындагы сабак берген мугалимдердин квалификациясын заман талабына жараша жогорулатуу. Мугалимдердин айтымында советтик билим берүү ыкмалары эскирип, ал 21-кылымдагы билим берүү талаптарына жооп бербей калган. Заман талабы менен балдарыбыз азыр бизден алдыга карап кетти. Ошондуктан дүнөлүк деңгээлдеги методдорду үйрөнүп, негизи биз алган билимдерибизди барып мектептерде колдоп, анан келечектеги муундарды жакшы билимдүү дүнөлүк даражадагы билим даражасына жетишке өзүбүздүн биринчи кадамыбызды коебуз деп ойлойбуз. Курстар табигый жана так илимдерди окутуунун алдыңкы эл аралык методикаларын киргизүүгө багытталган. Бул методикалар менен билим берүү балдарды окуу процессине активдүү тартууга, алардын сынчыл ой жүгүртүүсүнө жана өз алдынча изилдөө жүргүзүү көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. Курстун катышуучулары 5E методикасына негизделген программаны үйрөнүшүптүр. Бул 5E деген жаңы метод экен. Аны айта кетсем, биринчиси кызыктыруу, балдарды абдан кызыктыруу менен сабакты башташыбыз керек экен, башкача айтканда шыктандыруу. Экинчиси изилдөө, ошол эмне теманы өтүп аткан болсок, ошону толугу менен изилдеп, турмушта колдонууну үйрөтүү экен. Анан үчүнчү, биз ошол теорияны калып калбаш үчүн түшүндүрүү. Мен өзүмдүн предметимди айта кетсем, мисалы химиядагы формулалар, реакциялар, аларды чыгаруунун этаптарын үйрөтөт экенбиз. Анан төртүнчүсү бул кеңейтүү, ошол материалды толугу менен балдарга кеңейтип айтып берүү, анан акырында балдарды бир кандайдыр бир жыйынтыгын чыгартып туруп, анан өзлөрүн баалоо деген бир жакшы методиканы үйрөндүк. Бияктан мага изилдөө системасы жакты. 5E'де изилдеткен балдар өзлөрү изилдешип теманы тереңдетүү деген да жери бар экен. Ошо тереңдетүү жеринде дагы көп информация алганга мүмкүнчүлүгү жаралат экен. Анан күнүмдүк турмуш менен колдонуусу да жакты. Окутуу өлкөнүн бардык аймактарын камтып, аны квалификациялуу улуттук мастер тренерлер өткөрүштү. Дүйнөлүк стандартка ылайыкталып иштелип чыккан жаңы методика окуучуну окуу процессинин борборуна коюп, анын ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Учурда инновациялар өлкөнүн бардык бурчуна жетүүдө. Жаңы ыкмаларды практикада колдонууга өзгөчө көңүл бөлүнүп, ар бир мугалим курстан алган билимдерин колдонуу менен эми өздөрүнүн сабак пландарын түзүшмөкчү. Биз окутуучулар азыркы өзүбүздүн окуучулардан артта калып баратабыз. Демек, окуучуларга биз сабак өтүүдө ушунчалык өзүн эркин алып жүрүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек экен. Демек, бул сабакта окуучуларга үйрөтүү менен, көрсөтүү менен, шык берүү менен гана биз баалоо системасындагы башкача түрдө сага 5, сага 4, сага 3 дегенimiz жалпы эле үстүртөн ар бир адамдын, ар бир окуучунун өзүнүн билим деңгээлине жараша эле акырын гана баалап коюу экен. Эң кызыктуусу практикалык иштер менен окуучулардан жакшы маалыматтарды, жакшы суроолорду берип, логикалык жооптор менен биз окуучуларды алдыңкы жакка түртүүгө үйрөндүк. Мастер тренерлер Кыргызстандын эң алыскы тоолу жана 7 татаал аймактарында мектептерге барышып, мугалимдерге зарыл заманбап методикаларды үйрөтүү менен бардык окуучуларга бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылышууда. Алдыда 12 жылдык окуу мөөнөтүнө өтүү же билим берүүнү түп тамырынан бери өзгөртүү багытында турганда, мындай тренингтердин мааниси чоң. Балдар ушул жаңы өзгөрүүлөргө даяр болуш керек. Ошолорду колдонууга керек болсо ичип жеп аткан тамагында болобу, кийип аткан кийиминде болобу, колдонуп аткан буюмдар болобу, мына ушул жаңы келип аткан өзгөрүүлөргө карата алар өздөрү ошолордун оң терс жактарын айырмалап билгенге, ошолорго баа бергенге, ушул көндүмдөрдүн баары калыптаныш керек болуп атат. Ошондуктан биз мына азыркы үйрөтүп аткан курста ушул изилдөө сабактары жөнүндө айтып жатканда биз ушуга өзгөчө басым жасап, буга чейинки өтүлүп келген традициялык билимдерди эмнеси менен айырмалаганда биз ушул изилдөө сабактары менен балдарда илимий түшүнүктөрдү калыптандырууга, үйрөтүүгө, ушул жалпы методологияны үйрөттүк.
Ар бир мугалим тренерлер материалды натыйжалды өздөштүрүүгө көмөкчү болгон жеке колдоо жана усулдук жардам алышууда. Мындай окуулардын аягына чейин өлкө боюнча дагы 15 миңден ашуун систем мугалимдерин окутуу пландалууда. Калия Карыбекова, Ильяс Кадыркулов, билим жаңылыктарына.